Организм күреше албай калды. Энени 2 жолу кыйнады. 3 бала энесиз калды. Кадамжай районунда 45 жаштагы Саадат Каримова төрөттөн көз жумду. Анын курсактагы чүлпөсү да аман калган жок. Маркумдун жакындары ай күнүнө жетип калган кош бойлуу келинден заматта айрылып калышканын аңдай албай отурушат. Алардын айтымында дарыгерлер бала курсакта эле чарчап калганын жүйө келтирген. Бирок буга соңку мезгилде маркумдун жанында болгон эжеси ынанбай турат. Же башым ооруду, же белим ооруду, же бир көңүлүм айныды, же бир тамак жебеймин деген сөздү кылган жок да. Ичиде баласы чарчап калса, адам эненин организмине таасир этет бу. Энеде өзгөрүш болуш керек бу. Ондой нерсе сезген жокмун да менчи. Күлүп жайнап бүгүнгүдөй мана ушундай шустрый болуп кетти сиңдимчи. Саадат Каримованын жолдошу Орусияда иштеп жүргөн. Ал каргашалуу окуядан кийин Кыргызстанга чукул учуп келген. Төрөтканада маркумдун жанында жүргөн дагы бир эжеси дарыгерлерди шалаакылыкта айыптап, сиңдисине убагында медициналык жардам көрсөтүлбөй калганын айтты. Мен сиңдимди кызыны ичиде өтүп каптыр деп бизге бергенден кийин канчадан кийин анан Баткенден врач келип атат деди. Баягы Баткенден келген врач неме буларда деди, канды токтотодуган баягындай дары сап койгон спазма жок экен. Мен алып келдим деди. Ошону алып келип азыр кыз сиңдиңерди маткасын алып деди. Немесини кан кеткен экен. Ошол деди миомадан деди. Эми токтоптур. Майлы, ошол врач келгиче кандай ушул врачтар баланы аган немелер баягыны билбейт. Миомасыны каны кетип бартканын, матканы өздөрү эле алып койсо болбойбу? Энени 2 жолу кыйнады. Кадамжай райондук төрөт бөлүмүнүн жетекчиси келин ооруканага өтө көп кан жоготкон абалда түшкөнүн, анын чүлпөсү курсакта эле чарчап калганын BBC-ге билдирди. Давлениясы уже 40-0 менен келет. 40-0 менен келет. Сознание сапорозный жооп бербейт сен сүйлөгөнүңөчү. Ошолорду давлениясыны, пульстарыны, жүрөктөрүнүн согуштарынын баарына эске алып караганыбызда бизде почти 40%тен ашуу кан жоготуп келген учур болот да бизге келгендечи. Аны бизге келгенден кийин баарына жасашат, операцияны дагы жасашаттар. Дальнейший операция жасаш үчүн, дальнейший узартыш үчүн биз Баткенден анан эмени чакырышаттар, врачты чакырышаттар. Врач келип, анан дальнейший операцияны жасап, анан бүтүрүп чыгышаттар. Уже 40% эмен кан жоготкондон кийин декомпенсированный шок деп коет да. Аялдын организми күрөшө албай калды да. Кадамжайдагы бул окуя боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымат бере элек. Азырынча маркум келиндин жакындары да тиешелүү органдарга расмий кайрыла элек. Саадат Каримованын жолдошу расмий иликтөө болсо, сөөктү кайра эксгумация кылууну каалабай турганын айтты.